Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Азамат Алиев жана Гүлайым Жаманкулова. Биз сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга кубанычтуубуз. Бүгүн биздин берүүбүз эмне тууралуу болмокчу? Биз бүгүн үй бүлө турмушу жөнүндөгү аңгемебизди улантып, үй бүлөдөгү мамилелердин терс көрүнүштөрү жөнүндө аңгемелешүүнү сунуш кылабыз. Бул теманы биз бир үй бүлөнүн оюну же болбосо театры деп атадык. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Ыйык Инжил китебинде Ыйсанын момундай сөздөрү бар. Келгиле, менин атам алкагандар. Дүйнө жаратылгандан бери силерге даярдалган падышалык мураска ээ болгула. Муну уккан же окуган адам дароо эле суроо берет. Мен кантип ушул Кудайдын падышалыгына ээ боло алам? Буга бара турган жол кандай? Бул суроого Ыйса өзү мынтип жооп берет. Мен жол, чындык жана өмүр экенмин. Мен аркылуу болбосо Кудай атама эч ким келе албайт. Кымбаттуу армандар, ушул сыйкырдуу сөздөрдүн маанисин ачыш үчүн ар жума сайын бейшемби күнү кечки 8:30 биздин ой толгообузду сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Чындыкты издеген ар бир адам бул берүүлөргө кош көңүл болбойт го деген ниеттебиз. Кечиңиздер куунак болсун. Анда эмесе сиздердин көңүлүңүздөрдү менин үй бүлөм аттуу радио рубрикабызга бурабыз жана берүүбүздүн бүгүнкү темасы бир үй бүлөнүн оюну же театры. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Бүгүнкү дүйнөдө бир түйшүк бар. Бардыгы сүйүүнү каалашат, бирок аны бере тургандар өтө аз. Кымбаттуу радио угуучулар, өткөн берүүдө биз сиздер менен бири-бирине туура шайкеш келген үй бүлө жөнүндөгү жана анын турмушка, балдарды тарбиялоого тийгизген таасири тууралуу аңгемелешкенбиз. Бүгүнкү берүүбүздө үй бүлөдөгү терс мамилелердин түрлөрү жөнүндө ой жүгүртүп көрөлү. Жана мындай талдоо үй бүлө турмушун түзүүдө жана ата энелик милдеттерди аткарууда ката кетирбөөгө жардам берет го деп ойлойбуз. Анда эмесе сиздин үй бүлөңүз кайсы түргө кирет? Сыртынан алып караганда оор басырыктуу үй бүлө. Мындай үй бүлөдө сыртынан караганда бардыгы эле жакшы, бирок тереңирээк таанышып көрсөк, күйөөсү менен аялы бири-бирине канагаттанбаган жана зериккен сезимдерде экендиги айкын болот. Алар аз сүйлөшөт, бири-биринин алдындагы жубайлык милдеттерин ойлонбостон тез эле аткара салышат. Алар бири-бирине болгон терс сезимдерин жашырышат. Мындай сезимдерди дайыма ичте сактагандан көңүл чөгүп, начарлап, адам өзүн жаман сезип, депрессияга батат. Вулкандай атырылган үй бүлө. Мындай үй бүлөдө мамилелер өзгөрүлмөлүү жана ачык болот. Жубайлар дайыма өз ара мамилелерин талдашып, чатакташышат, бат-бат ажырашышат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кайра жарашышып, түбөлүк сүйүүгө ант беришет жана бири-бирине кайрадан чын ниеттен жакшы мамиле кыла башташат. Мындай үй бүлөдө жоопкерчилик сезимине караганда күтүлбөгөн нерселер басымдуулук кылат. Мына ушундай түрдөгү мамилелер жогоруда айтылган биринчи түрдөгү мамилеге караганда жакшыраак көрүнөт. Бирок бул мындай эмес. Өзүнүн жаман жагын көргөзгөн адам өзүнүн кылган ишинен уялып, өзүн күнөөлүү сезет. Жемеден коркот.
жаман ойлор ичине чогулат. Үйдөгү мындай абал балага кандай таасир этет? Биринчи түрүндө да жана экинчи түрүндө да жаман таасир этет. Бала дайыма тынчы кетип, кандайдыр бир коркунучту сезип турат. Бирок анын себебин түшүнбөйт жана өзүн такыр бейпакар алып жүрө албайт. Бирок мындай вулкандай атырылган үй бүлөдө бала өзүн оор жүк көтөрүп жүргөндөй алып жүрөт. Баланын көзүнчө болгон ата эненин чыр-чатагы бул баланын дүйнөсүнүн туруктуулугуна коркунуч алып келүүчү чоң кайгы. Башкалардан бөлүнгөн үй бүлө же чеп үй бүлө. Мындай үй бүлөнүн негизинде аны курчаган дүйнөнүн коркунучу, баскынчылыгы, ташбордугу жана жалпы эле жамандыкты жана жамандык алып келүүчү адамдар жөнүндөгү өздөштүрүлгөн көз караш турат. Мындай үй бүлөдө баардыгы бири-бирин түшүнгөн сыяктуу мамилелер түзүлөт. Бирок ошол эле мезгилде жубайлар өзүлөрүнүн ички проблемаларын тышкы дүйнөгө ыйгарып коюшат. Алар тегерегиндегилерди ар кандай жемеге алышат. Алар бүткүл дүйнөгө каршы психологиялык жактан куралданышкан. Мындай үй бүлөдө жубайлардын бирине кынт кетпестен баш ийүүчүлүк бар экендиги байкалат. Үй бүлөнүн турмушу белгилүү бир максатка баш ийген, бирок үй бүлөнүн ичиндеги абал табыгый жылуулуктан жана өз алдынчылыктан ажыраган. Баланы качан ага коюлган талаптар аткарылганда гана сүйүшөт. Ата эне өтө эле катаал болууга аракет кылышат. Баланы мындай тарбиялоодо баланы өзүнө өзү ишенбестикке, демилгесиздикке жана кежирликке алып келет. Бала бири-бирине карама каршы келген абалга келет. Булар ата энеси, аны курчаган дүйнө жана өзүнүн тажрыйбасы. Ички дүйнөнүн кагылышы нерв системасынын чыңалуусуна алып келет. Театр үй бүлө. Мындай үй бүлө бир калыптуулукту театрлаштырылган турмуш жолу менен кармап турушат. Кээде үй бүлө мүчөлөрү бири-бирине спектакль, кыргызча айтканда оюн коюшат. Кээде алардын бардыгы тегерегиндегилерге оюн көргөзүшөт. Бул жерде бардыгы күчтүү сезим менен берилет жана мындай жүрүш туруштун артында эмне тургандыгы мааниге ээ эмес. Эреже катары мындай үй бүлөдөгү жубайлардын бири ага көңүл бурууга, сүйүүгө муктаж экендигин сезет. Үй бүлөлүк театр бул бейкүччүлүктү көргөзмөлөө. Көбүнчө мындай үй бүлөдө балага болгон, анын турмушуна болгон мамиле ага өзгөчө бир материалдык шарттарды түзүү менен алмаштырылат. Тарбиялоо иши балдар бакчасына, мектепке ишенилип коюлат. Балага көп оюнчуктар, кымбат баадагы окуу куралдары сатып берилет. Аны кружокторго алып барышат, музыканы, чет тилдерди үйрөтүшөт. Баланын кемчил жерлерин жашырышат. Ата эне менен чыныгы жакындыктын жоктугу өзүмчүлдүктү пайда кылат. Үчүнчүсү ашык үй бүлө. Бул үй бүлөдөгү терс мамилелердин дагы бир көрүнүшү. Мындай мамилелер эң башкысы жубайлар, ал эми ата эне болуу жубайлардын бактысына өбүлгө болгон үй бүлөлөрдө пайда болот. Мындай мамилелер жубайлардын биринин же экөөнүн тең психологиялык аң сезиминин жетиле электигинен же алардын ата энелик милдетти аткарууга даяр эместигинен болот. Баланы иштен жаман көрүү сезими пайда болот. Бала менен сүйлөшкөндө ата энелер анын кемчил жерлерине, алсыздыгына басым жасашат. Мындай учурларда балдар демилгесиз, ата энеге көз каранды болуп калышат. Баланын мындай көз карандылыгы ата эненин кыжырын келтирет. Мындай балдар тең туштарына кыйынчылык менен көнүшөт жана ата энесинен ажырап калуудан аябай коркушат. Аздек дегени бар үй бүлө. Мындай үй бүлөнүн аздек деген кишиси бар. Жубайларды бириктирип турган жалгыз нерсе бул баланы тарбиялоо. Бала үчүн керемет нерселер жасалат. Ата эне өз башынын жыргалчылыгынан баш тартышат. Өзүлөрүн курмандыкка чалуудан да баш тартышпайт. Ата эненин бардык проблемалар четке чыгарылат. Бала үй бүлөнүн борбору. Аны абдан эркелетип, ага суктанышат. Ал эмне кылам десе бардыгына уруксат берилет. Мындай балдар оома болушуп, активдүүлүгү жоголот. Адатта мындай балдарга сүйүү жетишсиз болот. Алар тышкы чөйрө менен, курдаштары менен беттешкенде ал каалагандай жогорку баага жете албай капа болот.
Кандай баа менен болсо да көпчүлүккө таанылуу максаты кыр көрсөткөн жүрүш турушту пайда кылат. Бала өзүн сынга албастан өзгөлөрдү сынга алат. Анткор үй бүлө. Мындай үй бүлөдө тарбиялоонун ирети жок. Ата эненин макулдашпай кылган иштери, мисалы атасынын койгон катуу талаптарынан жана энесинин бардыгын кечиргендигинен бала кандай кыларын билбей калат да, андан эмнени талап кылып жатышкандыгын түшүнбөйт. Кымбаттуу достор, жогоруда айтылган келише албаган үй бүлөнүн түрлөрү үй бүлөнүн ички турмушунун татаалдыгын жана анын бардык жактарынын байланыштуулугун далилдеп турат. Ошондуктан эгерде ата энелер баланын абалын көргөзүү үчүн психологко кайрылса, бул бала начар дегендикке жатпайт. Жөн гана баланын проблемалары жогоруда айтылган келише албаган үй бүлөдө тез билинип калат. Бул жерде тереңирээк карап, үй бүлөдөгү проблемалардын бардыгын көрө билиш керек. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Азыр болсо сиздерди рухий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз жана Кудайдын адамга болгон сүйүүсү деген ой толгообузду улантабыз. Ыйсанын өмүрүндө көрүнгөн Кудайдын чексиз кайрымдуулугу адам баласына атанын жүрөгүнөн келет. Ыйса мээрими, ырайымы төгүлгөн куткаруучу. Кудай бизге Ыйсанын турпаты менен келди. Ыйса бизди куткаруу үчүн жашады, жапа чекти жана курман болду. Ал бизди түбөлүк кубанычка бөлөш үчүн кайгыны жеңүүчү инсан болду. Кудай рахаттын, чындыктын бешигине бөлөнгөн сүйүктүү уулун асмандагы ажайып авазын таштатып, күнөөгө баткан, өлүм менен каргыштын кайгы муңуна чөккөн жерге түшүрдү. Ал уулун атанын мээримдүү сүйүү кучагынан бошотуп, периштелердин назик таазимин таштатып, маскарачылыкты, кордукту, кийимсинтүүнү, жек көрүүчүлүктү жана өлүмдү көрүүгө жиберди. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жазаланган жана анын жарааттарынан биз күнөөбүздөн арылдык. Анын чөлдөгү, Гефсиманиядагы жана айкашкан жыгачтагы кыйналганын карап көргүлөчү. Кудайдын күнөөсүз уулу күнөөнүн жазасын өзүнө алды. Бардык жактан Кудай менен бирликте болгон Ыйса Кудай менен адамдын ортосундагы мамилелердин коркунучтуу жаракасын жан дүйнөсү менен сезди. Бул жараканы адамдын күнөөсү тереңдетип жаткан. Мына ошондуктан анын оозунан жанга баткан кыйкырык чыгып кетти. О Кудайым, о Кудайым, мени эмнеге таштап койдуң? Жасаган күнөөнүн салмагы, анын маңызындагы ырайымсыздык Кудай менен адамдын мамилесин алыстатуусу Кудайдын уулунун жүрөгүн күйүткө салды. Бирок бул улуу курмандык атанын жүрөгүндө сүйүүнү козгоп, куткарууга далалатын ойготуу үчүн жасалган жок. Жок. Анткени Кудай дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн жалгыз уулун берди. Атабыз бизди күнөөлөрүбүздөн арылышыбыз үчүн улуу курмандык чалгандыгы үчүн сүйбөйт. Таптакыр тескерисинче, ал бизди сүйгөндүк үчүн күнөөбүздөн арылтып, курмандык берген. Бузулган дүйнөгө өзүнүн чексиз сүйүүсүн төгүү үчүн Ыйсага арачы болгон. Кудай Ыйса болуп келип,
өзү менен дүйнөнү ынтымакка келтирди. Кудай өзү уулу менен кошо азап чекти. Гефсимания багындагы күрөш, Голгофтогу айкашкан жыгачтагы өлүм мына биздин күнөөлөрүбүз кечирилиш үчүн болгон чексиз сүйүүнүн жообу. Ыйса мындай деп айткан: Атам мени жакшы көргөн себеби мен кайта тирилиш үчүн өз өмүрүмдү берип жатам. Башкача айтканда, менин атам силерди ушунчалык сүйөт. Ошондой эле мен силердин күнөөңөрдүн жуулуш үчүн мен өз өмүрүмдү бергениме мени дагы ого бетер сүйөт. Силердин орун басарыңар жана кепилиңер болуп, өз өмүрүмдү берип, силердин карызыңарды, силердин кылмышыңарды өзүмдүн мойнума алып, мен атама ого бетер жакын болуп калам. Анткени Кудай менин курмандыгымдын аркасында адилет боло алат жана Ыйсага ишенгендерди актай алат. Кудайдын уулунан башка эч ким бизге кечирим ала алмак эмес, анткени атасынын турпатын алган Ыйса Кудайды көрсөтө алат. Бир гана өзү Кудайдын сүйүүсүнүн бийиктигин, тереңдигин билген уулу Ыйса гана Кудайды бул дүйнөгө ачып бере алат. Күнөөкөрлөр үчүн Ыйсанын чексиз улуу курмандыгы гана атабыздын адашкан элге болгон сүйүүсүн далилдеп турат. Кудай дүйнөнү ушунчалык сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Ал аны адамдардын арасында жашап, алардын күнөөсүн тартып жана алар үчүн курман болуш үчүн гана берген жок. Ал уулун пейил кую бузулган адамзат тукумуна берди. Ыйса адамдын түйшүгүн жана муктаждыктарын тартып жашаш керек болчу. Кудай менен бир болгон Ыйса эми өзүн адам баласына ажырагыс кылып байлады. Ыйса аларды боордошторум деп атагандан тартынбайт. Ал биздин садагабыз, биздин курмандыгыбыз, биздин коргоочубуз, биздин боордошубуз. Атасынын тактысынын алдында адам турпатында турат жана өзү адамзаттын күнөөсүн жууп, аны менен кылымдар бою түбөлүк байланышкан. Ал адамзаттын уулу. Мына ушунун бардыгы адамды бузган күнөөнүн туңгуйугунан алып чыгуу үчүн адам Кудайдын сүйүүсүнө жооп берип, ыйык жашоонун жыргалын тең бөлүшүүсү үчүн жасалып жатат. Асмандагы атабыздын чексиз улуу курмандыгы бизге берилген кечиримдин баасы. Биз Ыйсаны көрүп туруп, кандай боло аларыбыздан бийик түшүнүк берет. Ыйык рух менен шыктанган апостол Иоанн атабыздын кыйрап бара жаткан адамзатка болгон сүйүүсүнүн бийиктигин, тереңдигин, кенендигин көрүп кубанычка, Кудайга болгон терең урматка бөлөндү. Жана бул сүйүүнүн улуулугун, назиктигин айтууга ылайыктуу сөз таппай дүйнөгө чакырык салды. Карагылачы, биз Кудайдын балдары деп аталышыбыз үчүн жана ал үчүн атабыз бизге өзүнүн кандай сүйүүсүн тартуулаган. Адам кандай бийик бааланган. Адам уулу күнөө жасап, шайтандын кол алдында болуп калган. Ыйса ошол күнөөнү жууш үчүн курман болгонуна ишенүү менен адамдын балдары кайрадан Кудайдын балдары боло алышат. Адам турпатына кирип, Ыйса адамзатты көтөрдү. Эми азыр бузулган эл Ыйса менен мамиле түзүү аркылуу чынында эле Кудайдын уулдары деген жогорку ысымга татыктуу боло алышат. Мындай сүйүү теңдешсиз. Асмандагы падышанын балдары кандай кымбат баалуу ысым. Бул терең ойлоно турган нерсе эмеспи? Бул ой Кудайга моюн сунууга жан дүйнөңдү багынтып, акыл эсиңди чырмап алат. Биз Кудайдын мүнөзүнө айкашкан жыгачтан көрүп, канчалык көбүрөөк үйрөнгөн сайын мээримдүүлүк, сүйүү жана кечирим менен калыстык жана адилеттүүлүктүн жуурулушканын ошончолук жакшы түшүнөбүз. Эненин адашкан баласына боору ооругандан ашып түшкөн Кудайдын ченемсиз сүйүүсү жана мээримдүү боорукерлигинин сансыз далилдери улам ачыгыраак боло баштайт. Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28
48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Саламатта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Эгер делим мага багынып, сүйүнүп кайрылса, чын дили менен издеп мени терс жолунан кайтса, асмандан угуп мен кечирем алдыңда теңир, биз багынабыз күнү түнү сыйынып, чын дили бизден издеп сени күнөдөн баш тартып, асмандан угуп сен ырайым эткин, арулагын жерди сороттун барын. Арыла биздин жерди, ата элимди өзүңө алып кел. Арыла атаке угуп арыла, бизди кечир, өз чындыгыңды бер. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.